Мен азыр Жөнгө Шинжаң Кашкар Байыркы шаары Өстөң бою жол оозундагы 100 жылдык эски чайканадамын. Бул Кашкар Байыркы шаары Гүлдөнгөн көчөсүнүн жер берги мүнөздүү курулушу. Бул 2 кабаттуу улуттук өзгөчөлүгү коюу имарат Кашкардагы бир канча урпак кишилердин кооз эстемесин чогулткан. Кашкарда чайкана жергиликтегилердин эң жакшы маектеше турган жери. Анда чайканага кирип көрөлү. Караңыздар, бул жерде дагы ушундай боора салынган. Бооранын үстүндө малдаш куруп олтуруп, чогуу маектешип чай ичсе болот. Же болбосо бул жердеги өнөрпоздор менен чогуу музыка чертип ырдаса болот. Ар жолу саякатчыларга бир жолку таң каларлуу туюмду калтырат. Бул жакка өтүп карап көрөлү. Биз эң даңктуу чайкананын салкындамасында болтуруп, терезеден сыртка карасак, көчөдөгү кишилердин ары бери каттап жүргөнүн көрө алабыз. Саламатсызбы? Бул жакта менин эски таанышым бар. Бул чайканабыздын 4-чү урпак ээси, 4-чү урпак мураскери. Саламатсызбы? Соодаңыз жакшы экен. Келген коноктор өтө көп. Мен өтө шашылыш иштеп жүрөм. Бул биздин 5-чи урпагыбыз. Аны менен маектешиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Тайкендин эски чайкананын өткөрүп алганына 10 нече жыл болду. Кашкар саякатчылыгы өтө өнүккөн маалга туш келгендиктен чайкананын соодасы дагы өтө жакшы. Мурдагы 6 үстөлдөн азыр 14 үстөл, 5 бөлмөгө көбөйдү. Мен азыр жайкы каникулда дагы келип жардамдашам. Мурда музыка аспаптарын черте тургандар чай ичкели келген кишилер болчу. Азыр музыка отрети менен токтомдоштук. Ар күнү чайканада оюн көрсөтөт. Дагы кесиптик фото сүрөтчүнү сунуштадык. Атайын саякатчыларды сүрөткө тартып эстелик калтырат. Караңыз, эски чайкананын соодасы барган сайын жакшыланып, үйүндөгүлөрдүн баардыгы келип жардамдашыптыр. Чайканада олтуруп, ырдап, нан жеп, чай ичип, бийлесе болот. Бул табигый жай сезим Кашкар Байыркы шаарынын түпкүрүктүү бейнеси. Караңыз, кербендерибиз келди. Бул батыш өрөөн кан бийкесинин оюндагыдай жигитти тандоо оюн көрсөтүү кыймылы. Караңыз, кан бийкебиз сулуу бекен. Жүргүлө, кербендер менен чогуу алдыга карай жүрөлү. Экран алдындагы достор, ушул көрүнүштү көрүп суктансаңыздар керек. Бул майдан той кубанычтуу өткөрүлүүдө. Азыр эң акыркы алкага келди. Бир аздан кийин күйөө жигиттин маанайынын кандай экенин билебиз. Мени ээрчип жүрүңүздөр. Күйөө жигит, саламатсызбы? Бүгүнкү кечирмишиңиз кандай? Бүгүн Шинжаңга келгенимдин 1-күнү. Ушундай өзгөчө кечирмишти башыман өткөрдүм. Эми гана сыноону бүтүрүп, эс алып келейин деп келдим. Бул жергиликтин өтө өзгөчө салт санаасы экен. Таптакыр жеңилдеп калдыңызбы? Өтө жеңилдеп калдым. Шинжаңга келгениңизди тосуп алабыз. Мындан ары дагы көп келип, ар жолу кооз эстемелерди калтырышыңызды үмүт кылабыз. Болот, саламатта болуңуз. Биз баятан көргөн бул оюн коюу тобундагы 150дөн ашуун артист Байыркы шаарынын ар кайсы көрк түйүндөрүнүн окшобогон түйүндөрүндө оюн коюп, Байыркы шаарынын өзгөчө маданият маанайына сөнүп, көптөгөн күйөрмандарды эликтирет. Себеби алар ар күнү дагы түз көрсөтүү аркылуу Кашкар Байыркы шаарынын мол элдик салт сана маданиятын үзгүлтүксүз көрсөтүп, Кашкардын маданиятын бүт Жөнгөгө, бүт дүйнөгө бет алдырып, жергилик маданиятын көрсөтүүчү зарыл терезеге айланып, көптөгөн саякатчыларды даңкын угуп келүүгө эликтирип, аягы бүзүлбөгөн маданият саякат керектөө кызуу толкунун жаратат. Көпчүлүктүн Кашкар 100 жылдык чайканасына келип, ыракаттуу жай жашоону туюнуусун тосуп алабыз. Мен Байыркы шаарда туулуп, Байыркы шаарда өсүп жетилгемин. Байыркы шаарды 5А көрк району кылуудан улам мен Байыркы шаарда түшүндүрүүчү болуп келем. Саякаттын формасында өзгөрүүлөр болуп, саякатчылардын кызыгуусунда дагы өзгөрүүлөр болду. Мурда көпчүлүк аралап көрүп эле койчу. Бирок азыр көпчүлүктүн жергиликтин тарых жана маданияты менен таанышууну эңсей турган жерине айланды. Маданият, элдик салт сананын маанайы өтө коюу экен. Көптөгөн көзүрмемдер эсимен кетпейт. Алар жергиликтин бийчилери. Алар менен пикир алмаштырам. Көптөгөн таң каларлуу иштер мени күтүп турат. Биз алды менен өзүбүздөгү кооздукту байкасак анан башкалардын кооздугун байкап, үзүрлөнүп, андан кийин өз ара үзүрлөнүп, мактап, эң акырында бирдей болуп жана жуурулушабыз. Ар бир жердин өзгөчө маданияты улуу Жөнгөбүздүн узун, терең маданийлигин орток жаратты.
2024 жылы 1 майда расмий жолго коюлган Жүнгө Шинжаң Уйгур автоном району Кашкар Байыркы шаарын коргоо низамында жөрөлгөлүү кол өнөрү, жөрөлгөлүү технология, жөрөлгөлүү элдик салт сана, жөрөлгөлүү тою, азем, майрам сыяктуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо атайын ортого коюлган. Азыр Кашкар Байыркы шаарында карапа, жыгач буюмдар, музыка аспаптары сыяктуу 63 дүкөн жөрөлгөлүү технологияга мурастык кылат. Эже, бул түс кандай жасалган? Таш табигый өсүмдүктөрдөн алынган боек материалы менен жасайт. Кашкар Байыркы шаарында жашаган 35 жылда Саламат Гүлгары Кашкардын зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Кашкар саякатчылыгынын даңкынын күчтөнүүсүнөн улам ал дагы кыска видео өрүшүн ачып, журтун бүт зээн күчү менен үгүттөөдү. Мен катышуучумун, нарп алуучумун. Биз баардыгыбыз Байыркы шаардын кирпичи, ылайындай жүрөгүбүздөгү мамлекетке болгон кызуу сүйүүбүздү чогултуп, Байыркы шаардын бакыт, кубаныч күлкүсүн калыпташтырдык. Бул Шинжаңдын эң кооз көрүнүшү. Мен азыр турган жер Кашкар аймагы Жеркен ооданы Миша шаарчасынын гилас бакчасы. Камера аркылуу ийилген шактагы бышкан гиластарды көрүп турасыздар. Азыр гиластын даамы эң жакшы кез. Азыргача Жеркен ооданы боюнча гилас өстүрүү аянты 930 гектардан ашат. Быйыл жалпы түшүмдүн 6700 тоннага жетүүсүн чамаладык. Бул 2 жылда гиласты барбай иштоодо биз сапатты жогорулатып берекетти арттыруу, алгылыктуу техника иш-чараларын иштетүүнү күчөтүп, жер семирткич берүүгө маани бердик. Ушундай болгондуктан гилас мөмөлөрүбүз дандуулашып, кант курамы жогорулады. Кичинекей гиластар көркөм, жегиликтүү болуп эле калбай, дагы жергиликтеги кыштак тургундардын байлык мөмөсү. Ага саламатсызбы? Былтыр гиластан канчалык киреше таптыңыз? Быйыл жыл баштан азыргача канча юан эл акчасына саттыңыз? Жакшы, жакшы. Былтыр 80 000 юан эл акчасынан ашуун гилас сатканбыз. Быйыл азыргача 70 000 юан эл акчасынан ашуун гилас саттым. Быйылкы гиластар былтыркыдан чоң, ары жакшы. Быйыл 90 000 юан эл акчасынан ашуун сатам. Гиластарды эң алыс болгондо кайсыл жерлерге сатасыз? Эң алыс болгондо Хэйлоңжаң, Шанхай, Бейжин, Гуаңдоң, Гуаңши, Хэнанга сатам. Көптүгүнөн эсимде калбаптыр. Азыр гиластар бышкан мезгил. Бул кичинекей таттуу гиластарды канткенде элге жеткиргели болот. Азыр Жеркен ооданы боюнча 4 муздак чынжыр жүк ташуу компаниясы бар. Дагы абагаттам аркылуу тикелей ташуу аргабыз бар. Эң кечиккенде 72 саатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткире алабыз. Мен азыр Шинжаң Жаңышаар ооданы Шандоң Шинжаң мээр махабаты Козгарын экология илим техникасында үлгү көрсөтүү бакчасындамын. Бул жерде гано дерма, Козгарын сыяктуу баалуу сорттор бар болуп эле калбай, дагы кара саңоор кулак, ак саңоор кулак сыяктуу дайыма кездешүүчү 18 сорт бар. Бул түшүмдөрдү Жүнгөнүн ар кайсы жерлерине шыдыр сатып эле калбай, дагы кылдаттап тереңдей бышыктап иштелген жыттуу Козгарын кыямы, кургатылган жыттуу Козгарын сыяктуу түшүмдөрдүн кошумча наркы дагы 5 эсе жогорулады. Ошону менен бирге жылына тосуп алган саякатчы 80 000 киширетке жетип, 1700 дыйканды буга катышууга жетектеди. Ушундай айыл чарба, маданият, саякатты жорулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү дыйкандарды эгүү бышыктап иштөө, саякатчылыктан үч түрдүү кирешеге ээ кылып, жергиликтин айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү түртмөктөгөн зарыл чарбасына айланды. Айыл чарбанын өнүгүү жаңы үлгүсү жергиликтеги журтчулукка нарып жеткирип эле калбай, дагы чыгаан, мөмө, жашылча өстүрүү техникасы бул жерде тамыр тартты. Азыр биз Гоопай дарбыз 1000 гектар өндүрүш базасындагы айыл чарба жаңы илим техникасын көрөлү. Бул жерде мен ойлобогон эки нерсе бар. Биринчиси, дарбыз элинип бышат. Бир пиликке бир дарбыз строолук өстүрүү аргасын колдонуп, ар бир гектарда өстүрүү тыгыздыгын 9000 түптөн 30.000 түпкө жогорулатып, жерден пайдалануу салыштырмасын 3 эсе жогорулатты. Экинчи, бул жердеги дарбыз бир талдан сатылат. Ар бир тал дарбыздын арналуу таандык 2 мерчемдүү номуру бар. Таттуулук даражасы 14 градустан ашуун. Ар бири 100 юан эл акчасына сатылат. Тикелей Бейжин, Шанхай, Гуаңжоу жогору даражалуу базарларды камдайт. Азыр бул түр боюнча 3000 кишини тарбиялап, 1500 кишини жумуштанууга жетектеди. Түшүм наркы 136 миллион юан эл акчасына жетет. Мен азыр Жаңсар оодандык акылдуу айыл чарбачылык чарба бакчасындагы бир жогору өлчөмдүү, акыл жөнөмдүү айник ылымта бастырмасындамын. Айланамдагы бул жашылчаларды эгүүдөн жыйнап алууга чейин тек 25 күн кетет. Бир жылда 13 жолу жыйнап алууга болот. Анын үстүнө жанымдагы бул Чиңсай жашылчасынын түшүм мөлчөрү Демейдеги Чиңсай жашылчасынын 2 эсесине барабар. Мындай жогору берекеттеги кайдан келген? Анткени бул жерде акыл жөнөмдүү барбай штаб тизгиндөө системасы орнотулган. Суу, жер семирткич мөлчөрү жана температурасын төп башкарып тизгиндөөгө болот. 10 канча түрдүү окшобогон түрдөгү жашылчаларды окшош бир теребелде жогору берекеттүү өстүрүүнү ишке ашырууга болот. Бир ылымта бастырмага 4 гана киши жетишет. Киши жумуш иштөө өздүк наркын үнөмдөөнү 70-80%га жеткирүүгө болот.
Суу үнөмдөө жагында бир айланма көлчөк бар. Артык суунун баарын айланма колдонууга болот. Бир ылымта бастырманын 3 жылдык берекети болжолу 700-800 миң юан эл акчасына жетет. Жаратылышка сүйөнүп жашоо өткөрүүдөн сандуу маалыматка негиз жер эгүүгө, жөнөкөй гана эгүүдөн 3 чарбаны жуурулуштурууга чейин Жаңсар Ооданы бул алтын апкеч менен чарбаны гүлдөндүрүү дыйкандарды байытуудай жаңы көрүнүш милдетин үстүнө алууда. Учурда Жаңсар Ооданы 1300 канча гектар жашылча базасы, 373 гектар Күн нуру ылымта бастырмасы жана 40 канча миңден ашуун жонойыл бастырмадан турган чарба көрөмүн калыпташтырып, жашылча жылдык түшүм мөлчөрүн 600 миң тоннадан арттырып, түшүм наркын болжолу 1 миллиард 560 миллион юан эл акчасына жеткирип, 13 миң кишини жумуштанууга жетектеди. Зарапшан дайрасы Шинжаңдагы 4-чү чоң дайра. Ал суу каттап калыпташтырган Зарапшан жашыл жайыгы дагы Шинжаңдагы 1-чи чоң суу кат району. Мен азыр турган бул жер Шинжаңдын түштүк районундагы Эне дайра жогорку кагынынын дагы бир алгылыктуу түйүнү. Бул Арташ суу иштери тоом курулушу. Бийиктиги 164,8 метр, узундугу 795 метр келген Арташ суу сактагыч чоң тосмосунун үстүндө турганда, мен чынында бул улуу курулушту ар убакыт мактабай тура албайм. Ал Шинжаңда курулуп өткөн тосмосу эң бийик суу иштери тоом курулушу. Чоң тосмонун тосуусунда 2 миллиард 119 миллион куб метр тунук суу Кара Корум Капчыгай арасында жыйналып, сугаттоо энергиясын жыйнап келет. Кезинде жазда кургап калуу, жайда сел келүү, күздө суу тартыш болуу, кышта суусу тартылуудай Зарапшан дайрасынын 1000 жылдык мыйзамы өзгөрбөй келген. 2021 жылы августта Арташ суу иштери тоому расмий курулуп бүтүп, ишке кириштирилгенден кийин мурда жайда күчтүү агып келген сел суусу түпкүрүнөн жөнгө салынып, ар жылы болжолу 10 миллиондук киширет, канча 100 миллион юан эл акчасынан турган селден сактануу өздүк наркы жумшалып, 733 миң гектар дыйканчылык айдоо жерди сугаттоону туруктуу суу менен камдады. Ошону менен бирге төмөн агымдагы экология дагы үзгүлтүксүз калыбына келди. Арташ суу сактагычы Зарапшан дайрасын жөнгө салуудагы өзөктүү күч суу кырсыктарын нактылуу суу иштерине айландырды. Азыр биз төмөн агымга барып, жөнгө салуу табылгаларын көрүп келели. Бул жердин Такламакан чөлүнүн четиндеги Мекит Оодонуна жайгашкандыгын элестете аласызбы? Ал эми биз турган бул суу өрөөнү чөлдүн ичиндеги Жүнгөрүн түштүгүндөгү суу мекени деген кооз ат менен аталган. Долан Чемдау көлү Шинжаң Мекит Оодонунун батыш кыйгаш жагынан 20 километр келген жерге жайгашкан. Суу өрөөнүнүн көлөмү 2,5 Шиху көлүнүн чоңдугуна барабар. Жогору агымдагы суу сактагыч илмий башкарылган соң, ар жылы белгиленген мезгилде толук мөлчөрдөгү Зарапшан дайрасынын агыны ушул жерге агып келип, шалбаа жерге куюлуп, канча жүз түрдүү жапайы жаныбарды байыр алууга эликтирет. Такламакан чөлүн тепчип өтүп бул жерге келгенден кийин өтө кооз сезилет экен. Чынында жомоктогудай кооз жерге келгендей сезилди. Мекит Оодонунун үч тарабын чөл куурчап турат. Жүнгөдөгү бирден бир чөл ортосундагы Оодан. Мында чөл бүт Оодан көлөмүнүн 9 үлүшүн ээлейт. 2012 жылы Мекит Ооданы 10 000 гектар шамалдан далдылап, кумду тизгиндөө экологиялык токой курулушун жалпы этке жолго коюп, шамал кумду тосуп сокку берүү күрөшүн жалпы этке баштаган. 12 жыл куруу аркылуу 30 600 гектар шамалдан далдылап, кумду тизгиндөө экологиялык токойун куруп чыкты. 5 жылдан бери Мекит Ооданы 8700 канча гектар дыйканчылык жерди жаңыдан көбөйттү. Мен азыр Кашкар Бажыда жеңилдик берүү универсал району Жер шары соода телөөсү Орто Азия тижират борборундағы чек ара алкыган товар көргөзмө районундамын. Бул жердин аянты 6000 канча чарчы метр келет. Чоңу 3 дөңгөлөктүү мотоциклет, кичиги бир бурамамык сыяттуулардын баарын ушул жерден табууга болот. Алар дагы Орто Азиянын ар кайсы мамлекеттерине жөнөтүлүүнү күтүп турууда. Биз бүгүн аталган орондун жооптуусу Жао баш директорду чакырганбыз. Жао баш директор, мүмкүн болсо ушул райондогу жылдыз түшүмдөрдү бизге тааныштырып берсеңиз. Жарайт. Сиз көрүп турган бул трансформатор биз жакында эле Орто Азиядагы белгилүү бир мамлекет менен кол коюшкан мамлекет даражалуу электр тору даражасын жогорулатуу долбоор келишиминдеги трансформатор. 32 товар сересинин товар наркы 30 канча миллион юан эл акчасына жетет. Өрүшүбүз былтыр августтун 16 күнү курулгандан бери биз тосуп алган Жүнгө мамлекет ичиндеги ишкана 5000ден ашты. Ошону менен бирге чет элден келген сатып алуу соодагеринен 1600 түркүм реттен ашуунду тосуп алдык. Анан бир жылга жетпей эле бүт соода көлөм мөлчөрүбүз эчак 10 миллиард юан эл акчасынан ашты. Мындайча айтканда, саясаттын чыгыш жерине туура келди деңиз. Абдан жакшы илгерилөө болуптур. Ооба. 2023 жылы май айынын 18 күнү биринчи кезектүү Жүнгө Орто Азия башчылар жыналышы Шианда жеңиштүү өттү.
Ошол кезде Кашкарга каржы салуу бизге чечкин ишенич алып келди. Азыр Кашкардан орун алгандан бери ан сайын чоң күтүлбөгөн кубанычтарды байкадык. Кашкардан 2500 километр чыккандан кийин 2 миллиард 100 миллион жан саны бар зор мүмкүнчүлүк бар экен. Демек, ушунчалык көп жан сан бар жерде алардын зор мөлчөрдөгү түшүм муктажы бар деген сөз. Биздин аталган борбордун дал маалда көзөмөлдөп тизгиндөө өрүшүнөн жер шарындагы сатып алуу соодагеринин 118 миллионго жеткендигин көрүп алууга болот. Саны өтө көп экен. Ооба, былтыр 2024 жылы экспорт соода суммабыз 39 миллиард 500 миллион АКШ долларына жетти. Байланыштуу сандуу маалыматтар биздин биралкак бир жол алтын жолубуздун аябай зарыл өзөктүү байламда экенин айгинелеп турат. Ичкиле тааныштырып бергениңизге рахмат. Баятаңкы бүт барышта чек аралыккан электрондук соода ишканасынын Кашкарда дүркүрөп өнүгүп жатканын көрдүк. Чын эле Кашкар Азия Европа чоң кургактыгындагы чогултуу таратуу бөлүштүрүү борбору катары анын айрыкча артыкчылыгы бар. Быйыл апрелдин 1-күнү Жиңдон жүк ташымалынын Кашкар кампасы дагы сынак иретинде тижаратын баштады. Эгер сиздин аңсооңуз карат эркиндигин ишке ашыруу болсо, анда Кашкар Жеркенге келиңиз. Бул жерде алмаз кумарыңыздан чыга аласыз. 5 карат жетиштирилген алмастан көз салынган шакек ушунчалык жаркырап көрүнөт. Анын жаратылыштык алмаз менен болгон айырмасы эмнеде? Жетиштирилген алмаз муздаткычтагы музга окшойт. Жаратылыштык алмаз дайрадагы музга окшойт. Жетиштирилген алмаздын фото илими, физика, химия, ары бардык өзгөчө касиети жагында эч кандай айырмасы жок. Баасы жаратылыштык алмаздын 1/10 үлүшүнө барабар. Бул жерде жетиштирилген алмаз өндүрүлөт. Ошондой эле жетиштирүү устаканасы чоң кичинелиги окшобогон жетиштирилген алмаз жанымдагы мына ушул аппаратта жасалып чыгылат. 1 карат алмаз мына ушул аппарат ичинде 20 күндөн 25 күнгө чейин жетилип чыгат. Көмүртек курамы бар газдан пайдаланабыз. Мисалы, метан, сутек газ аралашма буюму. Жогору температура, төмөн басымдагы вакуум чөрөдө майда толкундуу электромагнит майдан аркылуу бөлүнүп, көмүртек атому калыпташтырылат. Артынан биздин баш аппаратыбызда калыпташып, жетилип чыгат. Былтыр ноябрда өндүрүшкө кириштирилгенден азырга чейин ишкана жеңиштүү өндүрүшкө киришип, 6000 караттан ашуун алмазды бышыктап иштеп чыкты. Быйыл 200 000 караттан ашырууну пландады. Илим техника биринчи өндүрүш күчү Кашкар шаары илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу акылдуу жаптуу жасоону бачымдатты. Бул жер Кашкар шаары бир адамсыз учак жаптуу жасоо базасындагы кураштыруу, сынак кылуу кызмат бөлмөсү. Бул жерде көрүп турган 6 учактын баары өнөр жай даражалуу адамсыз учак. Алардын компаниясы буга Жүнгө канаты деп жагымдуу атты койду. Кыскартылып CW деп айтылат. Бул жерде CW-15 учагынын өзгөчөлүгү чакан, узун аба каттоосуна ылайыктуу. Ала жүрүүгө ыңгайлуу. Бул CW-30 учагы. Бул май, электр бирдей иштетилүүчү бөксөтөө тибиндеги адамсыз учак. Зоңхан күнлүндүн орун алуусу Шинжаңдын түштүк районунда адамсыз учакты изилдеп тапкырлоо, аба каттоо ташымалы сыяктуу салалардагы чарба бөксөлүгүн толтурду. Кашкар тышкы соодасы экономика өсүүсүнүн күчтүү кыймылдаткыч күчү болуп эле калбастан, дагы чарба даражасын жогорулатуудагы зарыл кыймылдаткыч күч. Кашкар аймагы эркин соода сынак району, экономика ачып өнүктүрүү району, бажыда жеңилдик берүү универсал району, чек аралыккан электрондук соода универсал сынак районунан турган 4 район кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, түрдүү ишканаларды орун алууга дилгир чакырып эликтирип, 6 кошулган 4 ачып жиберүү тибиндеги өзгөчө чарба системасын түйүндүү жаратып, токума, кийим кече, жаңы энергия, жаңы материал, дыйканчылык түшүмдөрүн ичкелей бышыктап иштөө сыяктуу 6 чоң жасоочулукка, ары эл аралык жүк ташымал, чек аралыккан электрондук соода сыяктуу 4 чоң тейлөө кесибине бүйүрүлүп, толук чынжыр, толук каражаттуу чарба экологиясын калыпташтырды. Быйыл январдан майга чейин бүт аймактагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 16,8% артып, жакшы башталууну ишке ашырды. Азырга чейин жалпы чакырып эликтирген орун алган ишкана 3282ге жетип, жол экономикасын жеринде орун алган экономика чарба экономикасына кадам сайын айландырды.